Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн белгилүү коомдук ишмер Арстан Алай менен баарлашабыз. Саламатсызбы? Сиз буга чейин Садыр Жапаров президенттик кызматка келгичекте сиз айткан элеңиз. Садыр Жапаров Кыргызстанга, кыргыздарга кырсык алып келет депчи. Бул пикириңиз алмашкан жокпу? Өзгөргөн жокпу? Садыр Жапаров президент болгондо анан айткан. Победа Садыр это трагедия народа деп айткам да. Трагедия дегенде ошо кырсык кыйын деп анан. Садыр эмес, башка адам келсе деле ошол болот. Себеби мындай дейли, азыр трагедияны ким кандай көрүп атат билбейм, бирок азыр кыргыз мамлекети, адамзат өтө чоң кризисте. Мисалга бир үй бүлөдө аялы эрин же эри аялын өлтүрүп коюп атат. Бул кризис. Эмнеге дегенде психологиясы, эмоциясы аябай түшүп кетти, элдин нервиштетип кетти. Саясатка мындай бир багыт көрсөткөн адам жок, же улуулугун тааныткан адам жок. Эмоцияда болуп, мисалга да кыздар сигарет чегип атат дейт, мектепте кыз балдар боюна болуп калып атат дейт. Мисалга да же болбосо бир жиндилер көчөдө көбөйүп атат. Мунун баары эртең барып туруп трагедияга алып барат. Мына кырсык эмнеге болот? Мындайча айткандачы, үйдө деле кырсык болбош үчүн адамдар. Анда мен кечиресиз. Анда эмне үчүн эгерде трагедия кайсы гана президент келбесе болот деп атсаңыз, анда эмнеге аны Садыр Жапаровдун ысымына байладыңыз бул нерсеничи? Садыр Жапаров ошол күнү президент болду. Ошол убакытка байланып атат да. Болуп атат да. Анан ошондо сурап атат да, жеңди да деп атат да. Мен айтып атам, Садыр жеңген жок деп атам да. Сооронбай болгондо да айткам, Сооронбай жеңген жок, Селенный жеңди депчи. Мен катышканым Селенный представители катары катыштым. Мисалга Американын посольствосу бул жерде турат, келсе айтат, представители Соединенных Штатов Америки дейт. Мисалга да, ошол сыяктуу мен барган себебим, катышкан себебим дагы ушул улуулукка гана өсүш керек. Ал айлыкты көбөйтөм, алтынды кайтарып алдым, тигини бердим, муну алдык деген, ал жөн эле бир пенсияңызды алдыңызбы, жакшы жүрөсүзбү деген кепке окшош. Эгер адам өсүп кетпесе, доордун, Кудайдын, ааламдын талабы ушул болгондон кийин баратып машинасы өсүшүптүр. Бул да кризис. Анткени адам өспөсө кырсык боло берет да. Мисалга ата эне деп айталы, ал кишинин атасы энеси дейли, бир үй бүлөнүн. Ал өстүрүп, өйдөлөтүп, аң сезимин бийиктетпесе, үйдө кырсык боло берет да, түшүнбөстүк боло берет. Ушунун өзү эле трагедия да бул. Түшүнүктүү, рахмат. Сиз буга чейин 3 жолу президенттик шайлоого ат салышкансыз. 2001-жылы, 2017-жылы, 2020-жылы. Президент болом деген үмүтүңүз өчө элекпи? Сооронбайдын сезону бүтөт деп Тамай айткансыз. Бир жыл мурун айткам. Отставкасын требует эткен, такты бошотуп бер, мирным путем. Мени мындай душман катары эмес, мени спаситель катары көрүңүз. Мен сизди куткарып калайын деп атам, жакындарыңызды, анан кыргыз журтун, анан дүйнөнү куткарып калайын деп. Ал адамча көрдү, мени кудайча көргөн жок, иш козгоду. Кудайды адам соттойбу өзүчө, бир ааламдык керек болсо элчини соттобойт да. Баш кесмек бар, тил кесмек жок деп коет. Бир посол келип, бир жаман кабар айтабы, эки уруштун ортосунда деле. Анан иш козгогондо эле мен мындай жаным айтат же таным айтат да. Сага иш козгойм деп өздөрү козголуп калды деди. Чындык үчүн адам соттолбойт деди. Мен соттолгон жокмун, ал эми тагынан түштү да, азыр мен аны соттойм. Ошол эле мен айткандай жакындары камалды, бир туугандары, мисалга кыйрады, план программасы. Менин ал барган себебим кайра эле мен Селенныйдын гана буйругун аткаргам. Ошон үчүн сезону бүтөт, өзүң президент болосуң да деген үчүн баргам. Кийин Садыр Жапаров менен деле чыкканым, өзүң президент болосуң да деп. Анткени мен могу көрүнүш көрөм, арбайларды көрөм, мисалга да Селенныйды көрөм. Мен алардын астында жүзүм ак болсун деди, менден кетпесин депчи. Анан эми азыркы болуп аткан ситуация, эртең кандай болот? Сиз жана суроо кылып атпайсызбы? Эми кымбатчылык болгон атат, жол кымбаттаган атат, мындай болот. Бул күндү көрбөсө, адамдын, кыргыздын көзү ачылмак эмес. Мисалга, мен бир жер кыйрап атса, кайра жерди кичине тынчытып коем да.
бир жер кичине эс алсын. Анан бир жер көбөйүп баратса, ал жерди кичине энергия жөнөтүп коем. Булар кичине тобосуна жансын, муну изилденсин деп, баягы балаңды деле сен жамансың деп күнү түнү урбайсың деп, бир тилдеп коюп, кайра мээримтөөгө экинчи андай кылбай жүрө дегендей ушундай иш менен иштейм. Анан кыргыздар мындай үмүт кылса болот. Биринчиден кыргыз болуп жаралып калганына кубанса болот. Экинчиден кыргыз жергесине өзү баягы илим түшкөндө энергия кошо түшкөн. Ошондуктан жана кыргыз жерин сатпагыла, Комтөрдүбү, азыркы Кемпир-Абадпы, жана башканы бербегиле. Эгер берсеңер, бул жер мазарлуу жер, мамлекетте оор жоготуу болуп кетиши мүмкүн, экономика түшүп кетиши мүмкүн деп эскерткеним ушул. Керек болсо сылк көпүлгө жуунбагыла, мазарлуу жер, экологияны карабайын, экономика көтөрүлбөйт. Анткени экология деген бул мазар ээси, ошол жердин бирлери чарпып коет. Силер ошо табиятка, улуулукка маани берсеңер, экономика болбогон иш болот, көтөрүлөт дегеним баары ушул да. Сиз ошо Кемпир-Абадты азыр козгоп калбадыңызбы? Бул бийлик чек ара маселесин чечтик биротоло деп атат да. Ошол эле учурда суу сактагычтын берилип кетишине дагы нааразы адамдар жок эмес. Алардын арасында эле калың эле бир топ. Айрымдары түрмөдө отурат. Ошол чечимдин залакасы тийип калбайбы бул бийликке келечекте? Мен айтат элем, мындай келиши болушун айтайын. Арстаналай кыргыз тукумун коргоочу, адамзат тукумун оңдоочу жалгыз булак дейт. Бул берилип кеткен Каркырай, берилип кеткен Үзөңгү куш, берилип кеткен Кемпир-Абад бул кайтат. Бул Арстаналай күчүнө кирген кезде кыргыздарга кайра кайтат. Бул мындай болушун айтайын да, бул жалган эмес. Мен ушунчаны эмнеге мен Кытайга вирус жөнөттүм? Биринчи кыргызды тааныш керек деген акча да эмес да. Мисалга мен атамды сыйлайм да. Мен акча берип койдум. Мисалга ата катары бул кыргыз өзүн тааныбай атат да, кыргыз ата катары адамзаттын атасы. Мисалга да, энеси. Анан ошол улут тааныбагандыктан анан атасынын назарынан калса бала жакшы болбойт да. Ошол сыяктуу мунун баары кайтат. Бул утурумдук эле, мындайча айтканда, сиз айткандай, бир элдин найразычылыгын, же бир чындыкты издетүүчү эле бу да бир программа да. Сыноо. Бул сиз айткандай бул баары бир шылтоого алып барат. Анан азыркы бийликке башынан эле айтып келетим, азыр деле айтайын. Кыргызды коркутуп, мокотуп башкарганга болбойт. Анткени ааламдан буйрулган укугу көп дейт. Акаев кетсин деп бир 5-10 эже кыйкырганда эле ал кеткен. Кыргыздын ошондой сөзү, көзү тийип кетет. Бул мындай, бул улуу эл, бул улутка окшоштурбаш керек. Кыргызды коргоп, духун көтөрүп, жаратып, анан гана башкарыш керек. Мына балаңды деле мактайсың да, сен мен атаң менен болсом сен мени уят кыласың. Энелериң мындай болгон десең, анан ошол чындык да ошо менен гана кутулат да. Анан эгерде куугунтук улана берсе, азыр эмне болот? Бул заревется болот, андан башка эчтеке. Кайсы учурда? Бул жанына күч келет. Жанына күч келгенде бул койбойт. Бул мокотпош керек, коркутпаш керек. Мисалга башка бир мындай улуу адам болгондо ошолорду алып чыгып, теледебат кылып, ал кылып, уят кылып коймок. Мисалга мындай бирөө жасай албаса айтат да, мындай турчу мен жасайын деген иш үчүн чыгып атат да, активисттер, жанагы эски бир саясатчылар. Мисалы сатып атса, сатпа деп чыгат да, ким болсо делечи. Эгер андай кемчилик кетпесе, ким күнөө тапсын? Бийликтен, атадан ким күнөө тапсын, эгер өз ордунда болсочу. Демек ал сынап аткандар, алар акталат, алар соттолбойт. Бул мен карап отурум, мен мисалы айтат, Арстаналай көктүн көсү, көктүн өзү, мындай көк деген вселенныйдын, көктүн ою, көктүн сөзү депчи. Ошон үчүн мен көзүм менен көрүп турган айтып атам да, бул Зеленский алып кете албайт, бул тамашачы бала болсо, же Жан Кудайдан келип программа албаса, жаңы доордо кандай болот деп анан айтканым закон болуп атат да. Ошон үчүн анан адамзат бирикпесе, Кудай баары эле Кудай болуп алыптыр, каражаты менен мен аны жазалайм деп мына көктүн көзү көрүп атат да, көзү көрүп атат, сөзү айтып атат, ой ишти. Ошол сыяктуу мен аларды карап калып калам. Ал жөн эле бир нерсе. Мындай мейли байлыгын алып алсын. Мейли байлык өлгөндө деле калат. Мейли өлтүрүп салсын.
ал өлгөндө деле калат. Эң башкысы жанын кармап калбайт да. Жан чоң күч да. Адамды жан болбосо ал иштебейт эле. Манасчыны деле бир жан кийбесе ал бакылдап манас айтпайт эле. Жан болбосо анын батасы жүрбөйт эле да. Жанын ак адамдын жанын ала албайт да, ааламдын кароосунда да. Бул эми мындай коргонуп мынтип коргонбойт. Атып да коргонгон Бакиев. Мисалга камап да коргонгон, коргоно албайт. Бул анын үстүнө бул эски бир историяда карап атат да. Мисалга азыркы бийликтегилер мына келечекти билбегендиктен историяда карап коркутуп койсо калаган жок, репрессивдик бир шылтоо чыгып кетет. Мисалы Сооронбайды кетет деп деле эч ким ойлогон эмес да. Түнү эртең менен уктап турганда эле таң калып койуп, өзү да ойлогон эмес да. Мындай болуп кетет депчи. Ошон үчүн мен мынтип айтканда, выбор не будет, революция будет. Сезон Жээнбеков закончится в 2020 году депчи. Эмнеге дегенде мен мындай ойлодум. Бул өзүнүн партиясын алып келип алса, бийлигин бышыктап алса, анда анан отура берет да деп туруп анан выбор болбош керек, революция болуш керек. Жөн эле мен ошо сөздү, өзүмдүн оюмду, чечимимди айттым, бул выбор болуп алса, булар отуруп алса. Анан күчөтүп алат да деп, мисалга анан же болбосо мен бирин тытыштырып кой дейт. Мен тытыштырып кое берем, мындай эле магический эле. Анан Сапар пример болду, Атамбаев пенсияда, Соке үчөө, анан ойлондум да, бул үчөө отура берсе Кыргыз өспөйт да, Кыргыз азыр улуулук өсүш керек болуп атат да. Бүгүнкү күндө дагы. Мына, жаңы доор өспөсө кырсык болгон атпайбы? Ар бир үй бүлө да кырсык болуп атат да. Азыр ар бир үй бүлө соого албайт да. Анткени баардык талап өйдө. Өйдө өсү. Аны ким өстүрүш керек? Ата өстүрүш керек. Ошон үчүн анан президентке барып атам, ошон үчүн анан сезону бүтөт, өзүң болосуң да деп атат да. Ошон мен ак адам катары берчи десем берген жок бийликти. Кандайдыр жолу менен каралар алып койду да, баары бир кетти да. Закон. Ошо сыяктуу эле бул жерден азыр ким болсо да адамды өстүргөнгө аракет кылбаса сакталбайт. Кайсы государствонун башчысы болсун, анын пути ким, коду кимде, бул Арстан Алайда. Могу китептерде, анан аны окумуштуулар алат, сизге окшогон журналисттер алат. Смысл башка болуп аткан турбайбы? Биз буякта күнүмдүк эле бир жаңылык палян деген, ал жаңылык эскилик болуп кала берет. Мынауну жеткире берсеңиз, адам өсө берет, утуш аласыз, өзүңүз башка, эл башка болуп кете берет да. Жок, бул могул эле ушуну эле аткарбаса, мына журналист да кырсыкка учураган атат да. Ошондуктан бул жерде мен айтсак болот, толгон токой батыш идеология саясатына караганда Кыргыздын кырда отурган бир адамынын ою бийик депчи. Сандаган депутаттардын мына айылда, городдо, жергиликтүү кеңештердин, мисалы канча жогорку кеңеште канча депутат бар? Мыйзам киргизип атат, бирдеме. Анын баары мына адамдын астында бир тыйын эле. Мынтет, сандаган депутаттардын сөзүнө, ишине караганда кайыптан буйрулган адамдын ою, сөзү бийик дейт. Ошон үчүн ак үйдөгү эч нерсе иштебейт. Эми бул эфириңиз кыска, баягы болушун айтып атам. Кенен отурсак ал кандай болуп бүттү, ак үй жакында бош калганын көрдүм, анын энергиясы келип алды. Ал бош калса бир жаны жок адамга окшош да, калп эле баягы корпус жүргөнгө окшош. Ошол сыяктуу сиз айткандай кайсы мамлекетте эмне болот дегендей, бул адамзат бир эле мен үчүн, кыргыз деле, эми кыргыз баары улуу болгондуктан коргой берем. Улуу элден ошол Кудай ролун аткарган адам чыгып атат, улуу болгондуктан ошол жерге илим түшүп атат, мисалгачы. Анан ушул эле баягы Кыргызда болгон нерсе дүйнөгө чагылат дегендей эле дүйнөдө мен үчүн адамзат баары бир. Ошондуктан бир да мамлекет тынч калбайт. Бир гана нерсе эволюция кылып өстүрбөсө болгон. Аң сезимдин эволюциясы. Адамдын теоласын өстүрүш керек, мисалга. Теолар өлбөй калат, жашарат, нурданат. Мен өзүмөн көрүп атам да бул нерсени. Аң сезим такыр башкарып калат, башкача болуп калат. Жана энергия өткөргүч проводко өтөт дейт. Мисалга, айткан сөзүң орундалып калат. Аң сезим эле эмес, аң сезимди булундай кыскача түшүнүп атат. Теола өзгөрүп кетиш керек. Теола нурданат дегенде ал өлбөй калат. Кадимкидей эле өлбөй калат, жашарат. Жана мен 2000 жыл жашайм десем күлүп атат. Эми мен көргөндү айтып атам да, билгенди айтам. Мен ошондо жашап атам да бүгүнкү күндө. Ошол сыяктуу улуулук өтпөсө, бардык мамлекет кырсыктайт, жоюлат, ал болот. Анан бир гана анын Кудайы бар, мындай огу бар. Программасы берүүчүсү бар, бул Арстан Алай, анын кыргыздар. Кыргыздарда өсүп алгандар көп. Ошо Кут деген берүүбүз бар, андан мындай изденип алгандар көп. Бул өзү бир баягы институтка окшош да.
педагогту 5 жыл окуп туруп анан мугалим болуп чыкканга окшош эле. Ошондой өсүп алат дагы, анан кыргыз дүйнөнү куткарат. Түшүнүктүү. Сиз жана сезон жөнүндө айтып кетпеңизби? Сезон бүттү, сезондун бүтөөрүн мен Тамай айттым депчи. Бул сезондун бүтөөрүн айта аласызбы, Тамай? Бул сезон быйыл 23-жыл болсо, 22-жылы 31 августта эгемендүүлүк болду го. Ошондон бир 5-6 күн мурун мындай мен магический жагын айтайын. Көргөнсүз. Көрүнүшүн айтайын. Ак үйдө мен жүрүпмүн. Ак үй анан ошол жерде айтып атат, революция болду депчи. Анан эшикте бирөөлөр футбол тебишип, анан бир команда утканда эле революция болуп атыптыр. Анан мен айтып атам, аялдар, кеткиле, азыр кирип бирөөлөр келип зордуктап салбасын деп эле мындай коркуп атам да. Анан бир кыйын келип эле бир генерал, белем деп эле анан эле аделе учуп калды. Анан мен ойлоп атам, революция болсо бирөөлөр чуркап келип алар басып алыш керек эле дейм. Анан болбосо алар жеңилип калса эски бийлик келиш керек эле деп атам да. Анан жок эч ким. Анан сыртка чыксам бир бухгалтеримди мен Волга менен жеткирип баратам, анан ал айтып атат, мен революция кылдым дейт да. Анан бул акчасы бар неме революция кылып, менин бухгалтерим экен. Акча ушунда болгондуктан революция кылып турат. Ал эмне деген сөз? Селени эсеп жүргөндүктөн ак үйдө революция болду дегенде эми бир магический биринчи энергиясын алат да, баягы сокен сезону бүтөт дегендейчи. Анан ошо 31-ден кийин эле мунун энергиясы бүтүптүр, ак үй бош калыптыр дегендей эле ак үй бош калса бийлик эчтекени чечпей калат. Анан эле Тажикстанда жана Кыргыз тажик коогалаңы болуп кетти 31-ден кийин. Ушундай иштер болуп кетти да. Анан кемпир-абад маселеси көтөрүлүп кетти. Ошондуктан мен ак үйдөн эчтекени деле көргөн жокмун, күткөн деле жокмун. Азыр эң эле чоң маселе кыргыздын өсүшүн карашыбыз керек. Анан бул азыркы бийлик эмнеге да бир аз отурат дегенде, азыр мисалга мурункуда эле ошол Арстан Алайды тааныйт беле эл, өзгөртүүчү ушу экен, программанын ээси ушу экен, ааламдан буйрулган ушу экен десе, бир жаңы жашоо башталып кыргыздын баркы дүйнөгө чыгып калат беле. Кыргыздар жанагы Улуу Британияга, Великобританияга кетип атыптыр мигрант болуп, жумуш иштеп эмес, тетирсинче кыргыз дүйнөнү сабак өтүп оңдогону кетип калат беле. Мисалга да азыр дагы ошол бир аз гана убакыт калды, бирок өстүрүп кетет, анан куткарып кетет деген уже жок. Бул бийликтен эчтеке күтпөйт эле койсо. Үмүт кылбайсыз. Жок. Бул болбойт. Мен эле эмес, бул болбойт. Анткени маселеси чечилип калды. Анан аңгыча Саке келиптир. Анан Сакеге айтып атам ушулда, мен убара кылбай эле, сен өзүң эле башкара берчи десем эле, бул бос үйүбүз турбайбы? Бул ортодо. Анан тет улага отуруп алат. Анан бул эмнеде дегенде, бул энергиясы келип алды деген сөз да. Энергиясы мисалга кызың деле турмушка чыккан келип алдыган сыяктуу эле энергиясы келип алды. Энергиясы Кудай бийлик да берет, байлык да берет да. Анан болбосо бийлигин байлыгын алып коет баягы. Бийлик колдогу муз ээрип кетет. Айтпайбыз, бийлик ийиндеги куш учуп кетет, байлык колдогу муз ээрип кетет дейт да. Ошол сыяктуу же болбосо атанын жаны өлгөндөн кийин атанын малы балага буйрубайт, кетет да. Бир себептер менен жоюлат, жок болот. Ошол сыяктуу мунун энергиясы келип алды да. Ошондуктан Каяка сиз жакка келип алды? Бизге келип алды, Ордого келип алды. Андан көрүп атам бир кара жылаан ушул Ордодон чыгып алып эле Дом правительствоны көздөй кетип атканын. Анан эми кара жылаан деген артка тартат деген сөз да, кайра баягы жердик жашоо болуп чечилет. Андан көрүп атам ушул биздин гаражда, бокста толтура эле кара жылаандар чыгып атыптыр. Чыкчы мезгил болду эле погребтер. Анан бул кара жылаан деген жер сорот экен дедик эле. Анан мына жер соруп атат. Андан бир жеңиш деген бизде иштеген бир бала бар, мындай колдор өйдөлдөй болуп калыптыр. Анан ушуну иреттем, жазайм дейт. Менден жардам керекпи? Жок. Бала чака керекпи? Жок. Тактай алышыбыз керекпи? Жок дейт. Ансыганда анан бул пол жер болот экен да, анан мына жер эне өзү иреттелип атат. Ошол сыяктуу эле чоң нерсе менен иштейм да, бул эми бир кыры мындай. Эми ишим ошол экен, миссиям ошол экен. Ошондуктан мындай кыргыз бир кубанып койсо болот. Мындай жакшы заман келатыптыр. Ооруп келип ооматын алат дейт, кырсыгып келип кызматын алат. Мо кырсыкты адам коркуп атпайбы? Кырсык өзү жакшы. Кырсыктабаса адам өспөйт да. Бая бир темирди деле
сууга салып кайра отко салып анан бир бышып чыккандай кырсык өзү жакшы, адамга келеби, булутка келеби, бул өзү бир жана сыноо деп койгондой бир бышырат да. Анан керек болсо өлүм да жакшы. Анткени могу жер жашоосунан жаны учуп кетсе, карызы жок, кайгысы жок, түйшүгү жок дегендейчи. Ошондуктан азыр бир мындай анча-мынча кырсык болгон менен болочокко кыргызды тарбиялап келе жатат. Эгер бул күндү көрбөсө кыргыз улуулугун тааныбайт эле, булуттарга маани бербейт эле, чыныгы Вселенныйда жаралган, мына кол эмнеге жаралды? Мынага ашказан эмнеге жаралды? Танды сактап турууга, көзү сактап, адам болсо эң кызматка. Ошол сыяктуу дагы жөн эле жашап жүрө бермегиле кыргыз. Анан эми ошол мен кубанып атам, бул кыргыз дүйнөнү куткарып калат, кыргыз дүйнөгө мугалим болот, кыргыз азыр президент болобуз деп 20-30 чуркабай кийин ар бир улутта, ар бир мамлекетте кыргыздар башчы болуп калат деп атам. Эми тилин билбесем мейли, бирок советник, ойс болуп калат ошол жерде отурбай, мындай башкаргыла, доордун талабы мындай. Анткени кыргызчылык менен өнүгөт делет. Ошон үчүн медицина жардамы тийбей атат, саясаттын дүйнөдө жардамы тийбей атат, мына каражаттын жардамы тийбей атат, диндин жардамы тийбей атат. Анан ошо кыргызчылык деген илим менен гана адамзат биригип, кыргыздан тараган, эми кыргызга бирикчү мезгили келди деген. Ошол 2070-жылга деп божомолдоп атасыз да, бүтөт да, уже анда башка жашоо. Азыр болсо тез эле болот. Биринчи сот болот, кыйроо болот, анан кайра биягынан өсүү болот. Тараза бир жагын басканда бир жагы көтөрүлгөн. Ал болсо эң башкысы мына ось пайда болду да, бир адам пайда болду, анын чөйрөсүндөгүлөр пайда болду, анын сознаниясы өстү, анын энергия иштеткенди, булут чылдырганды, куюн жөнөткөндү, вирус жөнөткөндү, жер энени башкарганды, табиятты башкарганды, арбайды башкарганды, ал ойсуна отурду, адам катары, корпус катары, ошол сөз закон көзү. Калган нерсе болсо эми бир жагы өчөт да, бир жагы тамат. Түшүнүктүү, рахмат сизге. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн коомдук ишмер Артан Алай менен баарлаштык. Көрүшкөнчө.